Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо маектөрүбүздө орун таптык. Эми биздин кутуусуябызда, студиябызда таңкырыстуу мейманыбыз бар. Ажарлуу айым, ырчы, таланттуу мыкты аткаруучу апаке деп айтсак болот. Аткаруучу, чеберлердин чебери, мыктылардын мыктысы айтор таныштырабыз. Андан соң ошондой эле Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын окутуучусу, биздин ырчы аткаруучу Ажарлуу айымыбыз Асель эже, кош келипсиз. Асель эже, чоң рахмат, бирге болсун, кутман таң. Рахмат, көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Энтигип, шашылып келдиңиз, биз дагы сизди. Ооба, шаша-буша эфирге келип калдым. Ошол. Алгач эл менен жакшы саламдашып амандашыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен мына ушундай сонун күндө аруу таңда көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Буга чейин аруу таң берүүсүн чыгарылыш болуп атат, эгерде жаңылышпаган болсо. Быйылкы жылдын эсебинен эс алуулар кандай болду? Эс алуу жакшы болду негизи. Эми биздин эс алуу кандай, бала чака менен төркүнгө бармай, кайын жүйүт аркы ошондой бир болушунча балдар менен айылда эс алууга аракет кылдык. Анан эс алуубуздун акыркы айлары бул ошол Бишкектеги жана Чуңкурчак шайлоосунда болуп өткөн көчмөндөр оюнуна бир ай такай даярдандык. Акыркы бир айлык эс алуубуз мына ошондой өттү. Айтып атпайсызбы, бала бакыра бар, көбүнесе баягы төркүнгө бардык, бала бакыранын тарбиясы менен алек болдук депчи. Анан чыгармачылык токтоп калган жокпу ошол моментте? Чыгармачылык токтогон жок. Ошол бир ай тынымсыз даярданууда эми биз ал жерде жандуу аткардык, бардык нерсе жандуу болду. Биз кайра эргип алып, мындай чыгармачылыктын дагы бир башкача салттууларды айтор мындай өзүбүзчө чыгармачылыкка жаңы бир киргиздик десек болот да. Ал жерде күндө тынымсыз фольклор менен иштешип аттык, ошол эле сахна менен айтор бул акыркы бир ай мага абдан жакты. Өзгөчө эргүү менен иштедик. Эми сиздин мукам үнүңүздү дагы, чыгармаңызды дагы сагынган жайыбыз бар. Биз андан сырткары көрүүчүлөр сизди тааныйт дегендейчи. Кандай дейсиз бир чыгарманы аткарсак? Албетте, ар дайым ушу жандуу ырдоого басым жасап келем. Азыр анда Болот Токтобаев агайыбыздын Сагынарым деген чыгармасы менен баштап берейин. Сагынарым, сагынарым, саргайып калар бекен агыраңым. Жайнаган элик көзүм сумсайбасын, жарогер мен өзүңдү, жарогер мен өзүңдү сагынамын. Жарогер мен өзүңдү, жарогер мен өзүңдү сагынамын. Келип кал дүйнө жүзүн жарык кылып, шолаңдын уруңду жаябастан. Өзүңсүз мен кеттим ай муздай сынып, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман. Өзүңсүz жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман. Маанилүү сен бар үчүн жарыкчылык, маанилүү ырдоо
жана күтү жетпес тагдырым берет чыргал зарыктырып жашаймын махабаттан үмүт үзбөй жашаймын махабаттан үмүт үзбөй Чоң рахмат. Анан Аселе эже бул үндү тарбиялоого дагы өзүнчө бир убакыт бөлүш керек. Ооба. Чеберчилик керек. Анан ырды дагы тандоодо бир өзүнчө бир табит болуш керек экен да. Бул табит чыгармачылыкка баш от менен киришкенде пайда болобу же өзү менен кошо жаралабы? Эң жакшы суроо. Чыгармачыл инсан, ырдаган инсан ар дайым өзүнүн үстүндө иштеп туруш керек да. Жанагы форма деген нерсе бар го. Ал менен мен айткым келет, күндө үндүн өзүнчө бир көнүгүүлөрү бар, ошол нерселерди жасап, анан изденүүнүн үстүндө болуш керек да. Анан табит тууралуу айтканда бул жөн эле мага Кудай тарабынан берилген шык же болбосо миң таланттуу болсоң деле аны издебесең андай табит жаралбайт да. Мисалы ыр бул ырчынын үнүнө отуруш керек. Ошол нерсенин өзү табит деп аталып атпайбы? Анан бул деген нерсе ошол ырлардын үстүндө иштеп көрүп, диапазон боюнча өзүнүн ырчы, өзүнүн тембрине жараша ушундай ар дайым иштөөнүн үстүндө болсо, анда ошол аткаруучу инсандын табити жакшы болот деп ойлойм да. Азыркы күндө мен студенттер менен иштешем, алар менен күндө үндүн көнүгүүсү, күндө ырдайбыз алар менен. Ошону менен бирге ар бир студенттин үнүнө кайсыл ыр туура келет. Ошолорду мындай биз көрө билишибиз керек да. Ошон үчүн дагы мага бул мугалим болуп иштеген көбүрөөк жагат да. Анткени күндө өзүңдүн үстүңөн иштеп турасың, студенттерге үйрөтүү менен бирге өзүң дагы үйрөнөсүң да. Ошон үчүн адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Ошондо гана табит пайда болот. Аселжан, кайсыл багыт боюнча бересиз? Мисалы, жазылса коңуз багыты боюнчабы же кайсыл багыт боюнча? Азыр ошол жанагы салттык музыка деп башынан эле айтып келем. Мына Ошко келип ушул тармакта иштеп атканыма быйыл 3-жыл болуп атат. Салттык музыканы өнүктүрүү багытында биздин салттуу ырлар. Азыр эми ошол биздин элдик ырлар, жана ошол Атай атабыз, Мыскал апабыз, Муса аталарыбыздын ошол ырларды бүгүнкү күндө биздин жаштарыбызга жеткирүү максатында. Ал нерсени ошол боюнча сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү максатында. Бул эми биздин бир мындай кандай десем, биздин бир байлыктар да. Ошон үчүн азыр ушул элдик ырдоо багытында студенттер менен иштешип атам. Нуржамал, мен Аселе эженин жашоо образын дайыма мында көзөтүп жүрөм да. Инстаграмда бирибизге катталганбыз, доспуз. Мен да катталып коем бүгүн. Жашооңузга сары эсеп салып көрсөм, Аселе эже, негизи жашооңуз чыгармачылыктан турат экен. Биринчи жолдошуңуз чыгармачыл инсан, сизди колдойт, кубаттайт. Экинчиден өзүңүз мугалимсиз, ушул тармактасыз, той мааракелерде кызмат кылып жүрөсүз. Билим берүү тармагында дагы ушул чыгармачылык шарт. Анан уул кыздарыңыз дагы аябай чыгармачыл да. Дайыма баягы ырдатып жүрөсүз, сизге окшоп таланттуу да жаштар. Анан эгерде бир учур келсе, ошол мындай чыгармачылыкты өзүңүздүн жашооңуздан бөлүп кароого болобу? Бөлүп карай аласызбы? Бул нерсе эми ар бир нерсени убакыт насибинче дейбиз. Улук сүйлөгөн болбойт, бирок мындай жалпысынан алганда мен чыгармачылыктан өзүмдүн жашоомду четтетип карай албайм да. Анткени мындай ырсыз, чыгармачылыксыз мен өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Бүгүнкү күндө ошол эле жолдошумдун колдосу, менин апам, кайненем дагы чоң комузчу, билесиздер.
мени курчаган адамдардын баардыгы бул чыгармачыл инсандар. Жада калса сиз айткан жана балдарым дагы бул чыгармачылыкка жакын болуп атышат да. Анан ошон үчүн чыгармачылыкты бир бөлүп карай албасам керек. Сиз каалаган учурда деле ал чөйрөдөн чыгып кете албайсыз. Жок, ал чөйрөдөн такыр чыгып кете албайм. Анткени бул балалыктан берки ушул көксөгөн бир максат, бир башка тармак тууралуу ойлонуп деле көрбөптүрмүн чынындачы. Бул нерсени бөлүп кароого болбойт. Анан дагы мындай суроо жаралды да кесиптеш. Сиз айтып өткөндөй, Асележе өзүңүз айтып өткөндөй, жолдошуңуз, балдарыңыз, өзүңүз чыгармачыл инсансыз. Анан бул нерсе сизге кимден өткөн? Балким сиздин атаңыз жактанбы, же апаңыз жактанбы, же тайкелер жактанбы? Ушул суроого мен буга чейин жооп берчүмүн да. Биздин тууган урукта ырчы, чоорчу деле жок да эми. Деп жүрсөм көрсө апамын бир катылып жүргөн талант бар экен да. Апам укмуш ырдайт экен, бийлейт экен, анан мындай анан ойлонуп койдум, көрсө бул мага апамдан өткөн окшойт депчи. Апам да катылган талант экен да алчы. Чынында мен бирок буга чейин апамдын мындай ырдап же болбосо бийлеп эме кылган эч байкабаптырмын да. Бул балким апамдан. Бирок эми тага журтумда деле андай эле биздин үй бүлөдөн монтип комуз менен ырдап, ырчы деп чыккан эмес да. Азамат, менимче апаңыз көрүп атат азыр. Ооба, апам көрүп атат. Сиз кабардар кылдыңыз, аны үчүн ошол сиздей кызды тарбиялап өстүргөн апаңызга биз дагы таазим этебиз. Ооба. Ыраазычылык айтабыз. Апаларга таазим. Эми жакшы бир музыкалык чыгарманы сунуштасаңыз деле болот, жандуу. Анда апалар тууралуу сөз болуп калды. Азыр ушул жалпы биздин энелерге арнап Асанкалы Керимбаев атабыздын Энекем деген ырын тартуулайын. Анын арасында менин дагы сүйүктүү апама арнап кетейин. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрө көрсенесен. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрө көрсенесен. Жашоодон от болуп жагылдым, кагылдым, чагылдым, жаңылдым. Мен эми эч кимден табылгыс, ай, энелик мээримиң сагындым. Мен эми эч кимден табылгыс, ай, энелик мээримиң сагындым. Кырсыктан колдогон тумарым, кыйшайсам түзөтүп турарым. 40 жылга кабарсыз кетсем да, мен кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылга кабарсыз кетсем да, мен кыйкырып алдымдан чыгарым. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Сонун чыгарма. Музыка береке. Асележе ырдатып эле отургузса, кесиптеш мындай угуп эле отурсаң суроо деле оюңа келбейт экен. Негизичи. Анан чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Ушул тууралуу сүйлөшөлү же? Чыгармачылыкта өзүңүздөргө белгилүү
Амина экөөбүз буга чейин ушул Энекем деген ырды Аминанын аткаруусунда бул кыргыз элине мындай популярдуулук жаратты эле. Амина азыр чоңойду. Амина экөөбүздөн ушул Энекем чыгармасы дуэт болуп жазылып, азыр бүгүнкү күндө клиптин үстүндө иштеп атабыз. Бирок бир аз тыныгуу болуп турат. Кудай буйруса тартуулайбыз го. Баракелде. Мына азыр ошол Амина чоң кызыңыз, Ооба, Амина. Быйыл мектеп босогосун аттадык. Баракелде. Ийгиликтерди каалайбыз. Сиз ошол мыкты чыган кыздардан болсун. Биз дагы баягы талантын өзү баягы бала жаштайынан билинет эмеспи? Сиз дагы баягы социалдык түйүндөргө видео тасмаларын жүктөгөндө биз дагы күзөтүп турабыз, көз салып турабыз, баалап турабыз дегендейчи. Анан эне болуу бактысы кандай экен? Азыр апаңызга тайзым кылдыңыз, ыраазычылык айттыңыз, анан эне жөнүндө чыгарма мындай ырдадыңыз да. Бирок бир убактары сиз дагы баягы бул сезимди туйбагансыз, сезбегенсиз. Азыр эне болгондон кийин баягы энелик мээрим ашты, сүйүү пайда болду. Негизи эненин аныктамасы кандай экен? Бул эне деген статус өзүнчө бир ыйык. Бул нерсени бир сөз менен айтып жеткире алгыс нерсе да. Бирок бир мезгилде сиз айткандай жанагы апам мен тойго барып ырдасам, же болбосо бир иш-чарада ырдасам, сураачуда кайсы ырдадың, анан канттың, анан көрсө ал нерсе үчүн эне дагы бир мындай ойлонот экен да. Кантип эме болуп калды, кантип чыкты, ырдады, жакшы болду деп, жанан ошондо мен апа коюңузчу ушинтип эле сурай бересиз да деп калчумун да. Сиз айткандай жана өзүм эне болгондон кийин ошондо түшүндүм, жанагы Аминанын ырында ар бир комментарийди калтырбай окуп аттым да. Анан ошондо апама жаздым да. Апа, сиздин ошондогу мындай ойлонгон нерсеңизди мен түшүндүм. Азыр мен кызыма кандай комментарийлер жазып атат, ким эмне деп атат, жакшы сөз сүйлөп атабы, баары жакшы болсун деп. Ошондо бир апама ушинтип чалып эме кылганым бар да. Энелик бул өзүнчө бир башкача аалам. Ал нерсени ар бир эне түшүнөт. Балам жесе экен, балам ичсе экен, балам кийсе экен деп калат экенсиң да. Өзүңү дагы кээде мындай ойлобой калат экенсиң да. Бул энелик сезим, энелик статус бир чоң китеп да. Мен ошондо Аслеже айткым келип атат да. Акын Алуу Туткучев айтты эле да, баласыначы. Сен атаңа караганда менин атам жакшы эле депчи. Анан ошондо сиз жакшы апасызбы? Сиз жакшы апа болуп атасызбы? Оюңузда кандай? Алуу Туткучев туура айтат. Ошондо сиздин апаңыз жакшы экен. Менин апам жакшы. Анткени мени чоңойтуп өстүрдү. Азыркы күндө мага ошол каралашып аткандагы өзүмдүн апам да. Анан эми биз чыгармачыл инсан, кээде балдар эртең менен уктап атканда кетебиз, кечинде уктап атканда келебиз. Ошол мезгилде апам кол кабыш кылат. Эми тарбия берип атабыз, бирок көбүн эсе ушу апам жактан көбүрөөк болуп атат окшойт. Ошондо эми кимдин апасы жакшы болуп менин апам жакшы. Аминанын апасына караганда менин апам Аселдин апасы жакшыраак. Баракелде, ошол мыкты инсандардан тарбия алсын. Биз сыймыктанган, сиз сыймыктанган кыздардан болсун. Сиздин кандай инсан экениңизди биз жакшы билебиз. Кудай буйрса ошол Аминадан үмүтүбүз чоң. Кудай буйрса. Эми акыркы соңку чыгармаларды аткарып бериңиз эл журтка. Биздин дагы убактыбыз тартыш болуп атат дегендейчи. Азыр ушул акыркы чыгарма бир ыр оюма келип кетти. Калыйбек Тагаевдин Ала тоо сенин жазыңай деген чыгармасын тартуулайын. Ала тообузда ар дайым жаз болсун, ала тообузда ар дайым тынччылык болсун. Мына ошондой тилек максат менен анда ушул чыгарманы биздин жалпы көрөрмандар үчүн тартуулайын деп Arçalar todo ili aylana jaşıl ala gidi
Алатоо сенин жазыңай, алдыңдан тосом сүйүнүп, солудыр өлөң сазыңай, судагы үрдүк казыңай, адамга эргүү жараткан, Алатоо сенин жазыңай. Солулук нурдан жаралып, жер бети күндө түркүн сырдалып, элимде оюн тамаша, эмгектин ырырдалып, солудыр өлөң сазыңай, судагы үрдүк казыңай, адамга эргүү жараткан, Алатоо сенин жазыңай, Алатоо сенин жазыңай, сенин жазыңай. Аткаруу, ыраазычылык айтабыз. Сиз ырларда айтканыңыздай, ырларда жазылып аткарылгандай, Алатообуз тынч болсун. Анын ичинде биз дагы тынч бололу, эсен соо бололу. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик. Акырында эркин микрофон, Аселе эже. Рахмат, эң биринчиден сиздерге мына ушундай жалпы элибиз менен ортого бир сонун көпүрө болуп бергениңиздер үчүн. Иштериңиздерде ийгилик болсун, булбулдай болгон үнүңүздөр өчпөсүн. Ал эми бизден кыргыз элибизде ар дайым тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Бар болуңуз эжеке. Сиз дагы бүгүнкүдөй кабагым кашым дебей, кайратыңыз ашып жадырап жайнап күлүп, дайыма чыгармачылык ийгиликтерди, бийиктиктерди багынта бериңиз. Ыраазычылык. Бар болуңуз. Эми ардактуу замандашым, ошентип бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы өз соңуна келип жетти. Сиздердин кызматыңыздарда Нуржамал жана дагы мен Сайырбек болдум, жүргүзүүчүлөр. Эгерде маанайыңыздарды көтөрө алган болсок, анда биз максатыбызга жеттик, кубанычтабыз. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.